Ассаламу алейкум достар. Кутман күн. Бүгін 31 май. Туғандар Араван районындабыз. Кыргызстандын эң ысык жерлеринин бири. Туғандар, бұл жерде бир нерсени көрсөтөйүн деп атам. Азыркы кезде аябай мода болуп аткан нерсе. Бул ферула деген нерсе. Бул жерге гербицидти бир аз көбүрөөк берип коюптур. Мынакей тийип калган жерлери бар. Мына ушул ферула деген нерсе азыр Кыргызстанда аябай мода болуп атат. Муну кайрак жерлер эмес, сугат жерлерге дагы айдап атышат. Былтыр себилген. Көрүп турасыздар. Кичине зелекти, пестицид көбүрөөк иштетип койгон үчүн күйгөн абалын көрсөтүп турабыз, майлыштык эмес. Муну оңдоп кетет буюрса дыйкан. Тугандар, бул ферула 4-жылы даяр болот. Эгилүү схемасын карай турган болсоңуздар, кадимки эле жүгөрү өстүргөндөй өстүрөт, бирок көп жылдык өсүмдүк. Мунун 4 жылдан кийин чайырын алат. Мына жерден кесилет дагы. Бул жерден чайырды өстүрүп алышат. Буну көбүнчөсүгө бизде баягы кайрак жерлерде өстүрүп атышпайбы? Бул кадимки технологиясын көрсөңүздөр, иштөө берилген 70-ке 80. Эки феруланын ортолугу 70-80 сантиметр аралыкка тигилген. Мына ушул ферула жапайы сары гүл тамырынан чайыр алынат. Дарылык касиети бар нерсе. Мынакей маданий сорту көрүп атасыздар. Чоң эле сотик жерге тигилген. Муну кадимки картошка карагандай, жүгөрү карагандай эле карайт, чабат, отосун отойт, чөбүн жулат, кадимкидей арасына чабык жүргүзөт, суу берет, кадимкидей карап турат. Биз менен бүгүн Азамат Касеев гербицидти көбүрөөк берип коюптур. Начар гербицид берип койгондо. Начар берип коюптур. Эме өзү албаш күйгүзбөш керек да эми. Зелек жазы жалбырактын бирөөнө да тийбейт. Ооба. Просто сапаты жок начар гербицид. Начар гербицид берип коюптур. Действующий веществосу уже муну кошуп алып салган да. Ооба. А так прейлерди алыш керек болчу. Ооба да. Ортоңку жерлери жакшы экен. Буга эми суу бериш керек го дейм. Суу бериш керек. Суу анан стимулятор берип. Стимулятор берип өстүрүп коюш. Оңдош керек да, жалбырак көрүнгө азот сурап калган уже. Жүдөп атат азыр. Муну бат-бат оңдобосо оңолбой калат. Вегетациялык мезгилге чыгып калат да. Бат-баттан оңдош керек. Келечеги кандай деп ойлойсуз? Ошо феруланын. Эми бул ферула пайдасы көп деп айтылып атат интернет булактарда, немелерде. Анан жакшы өздөштүрүш керек. Ооба. Жакшы өздөштүрсө эле анан химикат, бул дарыга кеткенден кийин химикатты колдон келсе азыраак пайдаланганга аракет кылыш керек. Ооба. Бул технология Кыргызстанда эми эле өстүрүлүп атат да. Пока мындай жаңы культура эми гана кирип келатат да биздин. Менин оюмча муну деген жана клубника айдап атпайбы? Ооба. Ана ошого айдаса отосу жок, Сону болуп калат да. Нымды да кармайт неме. Мына туугандар, көрдүңүздөр, эгерде ушундай ферула өстүрөм десеңиздер, ушундай нерсе өстүрсөңүздөр болот.